Салам Икрам. Салам. Биринчи өзүңдү тааныштырып кет кыскача. Менин атым Икрам, Кыргызстандан болгом. Эстонияда программист болуп иштейм. 4-жыл бул жыл. Ушул. Эми Телеграмга суроолоруңар болсо калтыргыла деп жарыялаган болчумун. Инстаграмга анан Телеграмга бирден эле суроо келиптир. Ошон үчүн өзүмдүн эле суроолорум менен баштай берейин. ITге кызыккан, ITге баштай турган адам катары. Сен бул тармакты эмне үчүн тандадың эле? Мен бул тармакты тандашым балким башкаларга салыштырмалуу оңой болгон меники. Себеби мен лицейде окуп жүргөндө ошо программированиядан олимпиадаларга катышчу элем. Ошондуктан лицейди бүткөндө эч нерсени ойлонбой эле компьютер инженерияны тандап ошол бөлүмдү окугам университетте. Азыр мисалы IT тармагы дегенде мындай стереотиптер бар. Мектепте математиканы, так илимдерди жакшы окугандар гана программист боло алат. Мисалы көчөдөн деле бирөө менен сүйлөшүп калып программист болбойсуң десең, ой жок, мен мектепте математиканы жаман окучумун деп айтышат да. Бул туурабы? Мектепте жакшы окугандар ошол так илимдерди, ошолор гана IT тармагына кире алышабы? Эми бул жерде суроону эки жактан карап көрсөк болот. Биринчиси IT тармагы дегенде бул бир эле программист эмес. IT тармагында көптөгөн түрдөгү кесиптер бар. Мисалы санап өтө турган болсом, азыркы иштеген компаниямда мисалы финансист, офис ассистенттан баштап DevOps инженер, программист, тестер, проект менеджер, продакт оунер деп бөлүнүп кетет. Ошондуктан айтмакчы элем, IT тармагы дегенде ал мектепте жакшы окуу шарт эмес. Сиз өзүңүздүн өзгөчөлүгүңүзгө карап, артыкчылыгыңызга карап, өзүңүзгө туура келген кесипти тандап алсаңыз болот. Мисалы, адамдар менен жакшы тест тил табышып кеткен адам болсоңуз, проект менеджер болуп же күнүмдүк жашоодо бир вебсайт же бир мобилдик тиркемени колдонуп атканда каталарын көрүп, кемчиликтерин таап алсаңыз, анда тестер болуп, ошол нерселерди өзүңүз жасап көргүңүз келсе, анда программист болуп иштесеңиз болот. Мындайча айтканда, ITде ар бир адам өзгөчөлүгүнө жараша өзүнүн ордун тапса болот экен. Ооба. Анан Телеграмга мындай суроо келиптир да, кайсыл эми ITдеги кайсыл тармак азыр популярдуу болуп атат депчи? ITдеги азыр менин көрүшүм боюнча популярдуу болгондордон программисттер ар дайымкыдай. Себеби азыр аябай дээрлик күнүнө рекрутерлордон мейл келип турат, бизге иштегиң келеби деген. Андан программисттер популярдуу. Андан сырткары азыр дата аналист, дата специалист, machine learning дегендер, анан кийин тестер, DevOps дегендер азыр популярдуу болуп атат. Инстаграмга келген суроодон эме DevOps жөнүндө айта кетесиңби деген суроо келген экен. DevOps инженер деген бул мурдакы аты менен айтканда систем администратордай. Мен үчүн ошондой, мен ойлойм ошондой деп мурдакы атын ошентип айтса болот. Себеби DevOps инженер деген программист кодду жазып, тестерге берет, тестер аны тест кылып, бул даяр деп бергенден кийин DevOps инженердин иши башталат. Ал кодду build кылып, англисче айтам бул жерин, себеби кыргызчасын билбейм. Build кылып, ал тиркеменин иштей турган application кылып даярдап, аны серверге жүктөп, ал сервердин коопсуздугун, башка ошо программанын башка парттар менен нетворкингин, ошолорду контролдоп, тууралап, байланышын администрация кылган кишиге DevOps инженер деп айтылат. Мындай англисче айтам деп калдың. Ушул жөнүндө да сурайын дегем. Программист болгусу келген же IT тармагында иштегиси келгендердин баардыгы англис тилин билиш керекпи?
Эгер билиш керек болсо канчалык деңгээлде билиш керек? IT тармагында же программист болуп иштейм дегендердин баардыгы англис тилин билиш керек деп айтат элем. Англис тилин билбесеңиз, сиз мисалы өзүңүздүн мисалы шаар же айылыңызда бир IT компания куруп, жалаң гана ошол жердеги клиенттерге иш кылсаңыз, аны да билбесеңиз болот. Бирок сиз проектиңиз дүйнөдөгү баардык элдерге сатылсын, дүйнөдөгү баардык элдер аны колдоно билсин десеңиз, анда англис тилин сөзсүз түрдө билишиңиз керек. Мисалы даражалары бар да, кайсы даражада билсе жетиштүү болот? Beginner, intermediate, ушундай даражалар болот эмеспи тилдердин? Же укмуш билиш керекпи? Ал сиздин IT'де айтып өткөндөй түрдүү кесиптер бар. Ошол кесиптерге карап айырмаланат. Мисалы, программист болсоңуз же тестер болсоңуз же DevOps инженер болсоңуз, мисалы бир документ окуганда түшүнүп, анан ошо документте өзүңүз документ жасала тургандай болсоңуз жетиштүү болот. Канчалык жакшы сүйлөшүңүз көп деле маанилүү болбойт ал жерде. Бирок сиз проект менеджер же product owner же customer support деген позицияларда болсоңуз, анда жакшыраак билишиңиз керек. Сиз себеби күнүнө клиенттер менен, компаниядагы башка жумушчулар менен көп сүйлөшкөн үчүн ал жерде жакшы сүйлөө маанилүү болот. Анан сен өзүң компьютердик инженерия факультетин бүтүргөнсүң университетте. IT тармагына кирүү үчүн университетте окуш канчалык маанилүү? Же болбосо азыр 3 айлык, 6 айлык ар кандай курстар чыгып калды. Ошол курстарда окуп деле баштаса болобу же самоучка болуп деле баштаса болобу? Ошол окуу жагын айтып кетсең. IT'де мисалы программист болуп иштөө үчүн университетте окуу бул маанилүү, бирок шарт эмес. Бирок окуган болсоңуз, мисалы иш таап, андан кийин карьерада көтөрүлүп кетишиңиз, мисалы окубагандарга салыштырмалуу оңоюраак болот. Себеби сиз ал жерде 4 жыл ал ишти кантип жасаш керек, кайсы жерден башташ керек, анан түшүнүктөрүн баарын окуганыңыз үчүн көбүрөөк билесиз. Бирок ал шарт эмес. Азыркы күндө мисалы башка университетте башка бөлүмдү окуп, аны бүтүрүп, бирок окуган бөлүмү анан өзүнө жакпай IT'ге өтүп иштеген өтө көп адам бар. Мен өзүм деле тааныштарым бар, жакшы тааныштарым. Алардын арасында курска барып, анан иштеп кеткендер бар, же болбосо өзү үйрөнүп иштеп кеткендер бар. Бир таанышым мисалы өзү үйрөнүп курска барбай эле азыр фронт-энд девелопер болуп жакшы компанияда иштейт. Ошондуктан сиздин каалооңузга байланыштуу бул нерсе, каалоо жана мүмкүнчүлүгүңүзгө, аракетиңизге байланыштуу нерсе. Сиз эгер эң аз дегенде бир жылыңызды ошо үйрөнүп, проект жасап, ошолорго бөлө алсаңыз, ажырата алсаңыз, анда сиз дагы иштеп үйрөнүп кетишиңиз ыктымал, чоң ыктымал. Мисалы мен IT тармагына баштагым келип атат дегенде, сен тестерликти сунуштагансың мага. Тестерлик деген сөз бар, билбейм. Тестировщик деп коет биз жакта. Тестер десең болот. Ошол багытты сунуштагансың. Мисалы азыр ITге такыр тиешеси жок, такыр IT жөнүндө түшүнүгү жок, бирок ушул жакка иштегим келип атат дегендерге кайсы тармактан башташын сунуштайт элең? Ал киши биринчи өзүнө сурап көрүшү керек да, мисалы мен кандай өзгөчөлүктөрүм бар деп. Эгер мисалы айтып өткөндөй тест тил табышып кеткен, жакшы сүйлөгөн бирөө болсо, анда проект менеджер болуп ошол кесипти тандаса болот. Ошол проект менеджерликке үйрөткөн курстарга барса болот. Бирок мисалы сага окшоп бир тиркемени же вебсайтты колдонуп атканда анын кемчиликтерин таап, каталарын таап, ошолорду көңүл бурса, анда мисалы тестерликтен баштаса болот. Программированияда баштаса болот, бирок иштеп баштап кетиш үчүн мен айтат элем, эң узун жолдордон бири бул программист болуп кетиш. Себеби ал жерде бир эле программалоо тилин үйрөнүү жетиштүү эмес.
башка көп нерселерди дагы үйрөнүш керек анын жанында. Ошондуктан мен айтат элем, же тестер болуп, же проект менеджер, же бизнес аналист болуп, ошондой ошол жактан баштап, ал ишке баштагандан кийин сиз программисттер менен чогуу иштейсиз ал жерде. Аларды көрүп, андан кийин чечим кабыл алсаңыз деле болот. Мисалы мен программистке өтүп кетсем болобу кийин, же ушул тестерлик же бизнес аналист мага ыңгайлуу деп. Ошондон кийин чечсеңиз туурараак, жакшыраак болот деп ойлойм. Азыр мисалы көп курстар бар да, ар кандай сөздөрдү беришет. Мисалы 3 айлык курска оку, дароо жумушка орношосуң деген сыяктуучу, же буткемптер бар. Ошолор канчалык деңгээлде туура? Мисалы курсту бүтөрүң менен эле дароо иш таап кетсең болобу? Азыр кликбейт кылыш үчүн жана адамдарды өзүнө тартып оңой жолдон тез акча табыш үчүн көп ошондой курстар ачылып кеткен. Менин оюмча 6 айлык курсту бүтүрүп эле иш таап кетиш бир аз кыйын, реалдуу эмес деп айтат элем. Себеби ишке алып атканда дагы сиз курсту бүтүргөнүңүз жетишсиз болуп калышы мүмкүн. Себеби сизден кандайдыр бир проект жасадыңбы деп сурашат. Ошондуктан мен айтат элем, мисалы Портфолио, кыскача. Мен айтат элем, бир курсту бүтүргөндөн кийин бир 6 ай бир проект жасаңыз өзүңүз. Мисалы программист курсун бүтүрдүңүз, ошо жакын чөйрөңүздө тааныш же көчөңүздө бир мисалы ресторанды болсо, ошонун сайты жок болсо, барып ээсине айтып көрүңүз, мен сага сайт жасап берейин деп. Ал макул десе, анын кандай сайт каалашын сурап, үйрөнүп, андан кийин сайт жасап, ага белгилүү бир убакта көрсөтүп. Бул кайсы тармактагыларга тиешелүү? Сайтты программисттер жасайбы же кандай? Бул фронт-энд девелоперларга тиешелүү, бирок бэк-энд девелоперлар деле жазса болот сайтты. Себеби фронт-энд тарабы үчүн шаблондор бар, ошолорду колдонуп, анан бэк-энд тарабын өзү жазса болот. Бул программисттер үчүн тиешелүү бул сайт жасаш. Ошентип, мисалы бир ресторанга жасап берсеңиз, ал сайт колдонулса, андан кийин ишке резюме жөнөтөр да вакансияларга. Мен ушул курсту бүтүрдүм, анан ушул сайтты жасадым деп койсоңуз, мисалы ал өтө пайдалуу болот ишке алып аткан киши үчүн. Бул киши демек чынында бир ресторандын колдонгон сайтын жасай алыптыр деп, анын өтө чоң пайдасы болот. Ошон үчүн мен айтат элем, курсту бүтүрүп эле иш таап кетем деп эмес, курсту бүтүрүп өзүм бир проект жасайм, андан кийин иш таап кетем деп план кылсаңыз, ошого карап келечектеги пландарыңызды ошого карап туураласаңыз, ошондо реалдуураак болот. Мындайча айтканда, окуу эле жетиштүү эмес, өзүнүн аракети, эмгеги керек экен да, Ооба. кызыгуусу. Чоң рахмат суроо жооп үчүн. Дагы Телеграмдан суроолор келсе, ушундай видеолор тартып туралы. Анан кыргызча IT жөнүндө түшүнүк бере турган YouTube канал ачасыңбы? Ооба, өзүмдүн деле 2-3 жылдан бери пландап жүрүп, бирок эч убактым болбой аткан болчу, бирок жакын арада видеолор тартып, жүктөп баштайм деген пландар бар. Чоң рахмат анда. Рахмат.